Сөңкөл тулаңдуу жайлоосу менен атагы чыгып, төрттүлүк малдын мекени катары таанымал. Сөңкөлдү куурчап турган жайлоого Нарындын 4 районунан Кочкор, Жумгал, Нарын жана Ак Таладан 300гө чукул малчы жыл сайын миңдеген майда жандыгын, жылкы, уй, топозду кошуп айдап келишет. Малчылар көлдү жээктей көчүп келип, күзгө чейин отурат. Изилдөөлөргө ылайык аймактын флористик курамына кирген чөптүн 150 түрү бар. Табыгый чөп чабынды жана жайыт жерлеринде өсүүчү 35ке жакын тоyut өсүмдүктөрү кездешет. Алар айыл чарба жандыктарынын бардык түрлөрү үчүн мыкты тоyut болуп саналат. Тоyut чөптөрүнүн арасында дан өсүмдүктөрүнө таандык түрлөр өзгөчө мааниге ээ. Алардын ичинен көк майсан, бежелге, кырк кулак жана башка түрлөрү чарба үчүн өтө маанилүү. Майлуулугу боюнча буурчак өсүмдүктөрү алдыңкы орунда турат. Бирок экологдор мындагы жайыттардын олуттуу бөлүгүн зыяндуу жана уулуу өсүмдүктөр каптап, бадал басып, деградацияга туушар болгонун белгилешет. Алар мал жеген бетеге чөбү таптакыр жоголуп баратканын айтышат. Жайытка жайылган малдын көптүгүнөн бетеге урук чачканга жетишпей, такырайып кеткен. Бетегенин ордун мал жебеген уулуу чөптөр баскан. Соңку жылдары марал кулак, ирис, сары мыя аттуу уулуу чөптөр көбөйгөн. Сөңкөлдүн айланасын байырлаган жаныбарлардын 8 түрү бар. Алар түлкү, карышкыр, суусар, тоотеке, суур, кадимки талаа чычканы, узун баштуу талаа чычканы жана кадимки сокур чычкан. Булардын ичинен аймакта туруктуу 6 түр жаныбар байырлайт. Тоотеке менен карышкыр кыш мезгилинде гана аймакта кездешет. Анткени эл жайлоону таштап кеткенде алар жер которуп келишет. Тоотеке Кыргызстанда сейрек жана жоголуу коркунучунда турган жаныбарлардын тизмесине киргизилген. Сөңкөлдө турист тоскоон 20дан ашык конок үй бар. Ар биринде бери дегенде эле 10 боз үй тигилип турат. Алардын ар бири жайкысын эң аз дегенде 200-300 турист тосот. Айрымдарынын гана дааратканасы экологиялык норманы сактаганын эске албаганда, көпчүлүк конок үйлөрдөн чыккан акыр чикир 1 метрден бир аз терең казылган аңгекке сиңип жоңолот. Ал түздөн түз жайыттын экосистемасына таасирин тийгизери айтпаса да түшүнүктүү. Ушул тапта Сөңкөлдүн экосистемасын сактап калуу үчүн бир катар илимий изилдөөлөр жүрүүдө. Адистер Сөңкөлдүн экологиясына эмитен кам көрбөсө, жакынкы 50 жылда ал какыраган чөлгө айланып калышы мүмкүн деп коңгуроо кагышат. Малдын санынын иретсиз жана ыксыз көбөйүшү бир гана Сөңкөлдө эмес, жалпы Кыргызстандагы эң оорчундуу көйгөйгө айланды. Асман тиреген чокулары, шаңкайган тоо кыркасында деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте чалкып жаткан Сөңкөлдү кийинки урпактарга кандай абалда өткөрүп беребиз? Төрт тарабынан бийик акшуулар менен курчалып, бир кезде кол жеткис табиректей сакталган Сөңкөл азыр коргоого муктаж болуп турат.